Урматтуу депутаттар, орун алсаңыздар. Өткөн апта ичинде шайлоочулар менен жолугуп кайткан жогорку кеңештин депутаттары бүгүнкү жыйында негизинен актуалдуу социалдык көйгөйлөр менен катар аймактардагы социалдык инфраструктураны өнүктүрүү маселелерин көтөрүштү. А дегенде эле парламент төрагасы аткаруу бийлигине эскертүү берди. Анда жолду кеңейтебиз деген жүйө менен элди козутуудан оолак болууга чакырды. Аймактарды кыдырып келдик. Бир маселе болуп атат. Мына Улукбек Зулпукарович дагы өткөн жумада ошол маселени көтөрдү. Ушул айылдарда, жанагы кичи айылдарда дагы жолдорду кеңейтүүдө үйлөрдүн короо жайларын жылдыруу боюнча мындай бир масштабтуу компанейшн болуп атат да, ушуну этият кылыш керек аткаруу бийлиги. Элди мындай жөн жаткан, тынч тирлигин кылып аткан элди мындай козутуп коюп атат да, эми чындап эле баягы олуттуу ор коюп чыгып кеткен, жолго салып алган курулуштарды эл өзү деле түшүнүп, бузуп, иретке келтирүүгө макул. Бирок кээ бир жерлерде мындай аша чабып кеткен жерлер болуп атат. Ушуну этият кылыш керек, элди мындай көп козутпай. Бул бир. Экинчиси, мына аймактарда бардык жерде айтып атат. Ушул телефон көтөргөн блогерлер аябай көбөйүп кетти дейт. Ушу блогерлер укук коргоо органдарына айтса эле барып база калып, ошол прокуратура, МВД, УКМК барып эле ушу бизди жүдөтүп атат, иштетпей атат, текшерүүдөн башыбыз чыкпай атат деген дагы мындай суроолор көп болуп атат да. Ал эми депутат Дастан Бекешев шаарлардын башкы пландарын ачыкка чыгаруу чечиминин аткарылышына токтолуп, кызыл сызыктын өтүшүн ким жана кандай шартта аныктап жатканына кызыкты. Андан сырткары акыркы мезгилде социалдык тармактарда талкууга алынган мурунку президент Курманбек Бакиев Кыргызстанда ооз ачар өткөрүптүр деген маселени көтөрдү. Наш бывший президент Курманбек Бакиев проводил ифтар. А кто позволил деньги переводить? На какие деньги он проводил здесь ифтар? Вы уж извините, но есть судебное решение, на основании которого должны были изъять все эти деньги в пользу государства. Если, конечно, кто-то судебное решение это не отменил. Вот у кого надо отнимать. Деньги переведены или кто-то начал от его имени здесь делать, сразу забирать деньги в пользу государства. А не у тех людей, кто давно построил свои дома и вот говорит, вот здесь красная линия проведена. Андан сырткары эл өкүлү Сүйүн Өмүрзаков Ош облусунун Каракулжа районундагы 152 түтүн жайгашкан Жийде айылында жол кеңейтилет деп, айылдагы бардык үйлөр бузулуу алдында турат деген маселени көтөрдү. Депутат аткаруу бийлиги аша чаап, элди козутуп албай этияттап мыйзам чегинде чечүүгө чакырды. Эми жогоруда төрага дагы айтты, кече бир канча депутаттарыбыз да айтты. Эми бул этап менен карабайды. Эми кандай бул бир айылдын бардык 100%га үйлөр бузган бул эмне деген нерсе булчу? Жазып алсаңыз Каракулжа району, Каракочкор айыл аймагы, Жийде айылы. Эми бул этияттап ишти алып барыш керек да. Мына кече аксакалдар мына райондун борборуна акимге чейин барышты. Мына жакында бизге келебиз деп алар ушундай кат жазып атышат. Мен аларга айттым, келбегиле, бүгүн көтөрөм, ал тиешелүү жетекчиликке жетет деп. Шуну Алмаз Акунжанов жакшына көңүл буралы да. Бул не деген? Эми бул кандай 100% үйлөрдү бузуп талкалапчы. Эми дубалдар бузулганда биз эми макул деп атабыз. Эми бул кызыл сызыкты биз чыгып кетсе, биз аны макул эми ретке келтиреле деп атабыз. Эми бул үйлөрдү бузган, кээбирлердин дүкөндөрүн бузуп атат. Бул эми айыл жерде экономиканын абалын биз туура түшүнөбүз да. Элдер абдан кыйналып жашап атышат. Ушу бир дүкөн, бир үй бүлөнү багат. Эми ошону этияттап, этап менен караш керек. Анан кийин барып бардыгын бузуп салган бул туура эмес. Аны улай депутат Элдар Сулайманов Чоңалай районунун Дарыот Коргон айылында жолдун кеңейишине байланыштуу үйлөрү бузууга тийиш болгон жергиликтүү тургундарга компенсация төлөп берүү маселесин карап чыгууну сунуштады. Өз кезегинде депутат Советбек Рустамбек уулу Ноокат районундагы билим берүү мекемелеринин жетишсиздигин белгилеп, мыйзамсыз менчиктештирилген мектептерди жана бала бакчаларды мамлекетке кайтаруу боюнча иштерди жүргүзүүнү сунуштады. Союз таркаган мезгилде эл курсагы тойбой жанагы тегерменге сеткасын көтөрүп алып барып жүргөн мезгилде ошо байманаптар колунда барлар ошо мезгилде жанагы кино клубтарды, гараждарды, чоң гараждарды, гектарлаган гараждарды, андан тышкары жанагы садиктерди, магазиндерди бүт менчиктештирип алыптыр. Анын кээ-биркилери Ноокат районуна кайтарылып атат көбү. Ички айылдарда, райондон алысыраак жердеги айылдардын ичиндеги
бала бакчалары боюнча, ошондой гараждар, ошондой кинотеатрлар, магазиндер бүт баарыны элге кайтаруу боюнча протоколдук тапшырма берип койсоңуз. Ал эми депутат Камила Талиева административдик аймактык реформанын жыйынтыктары тууралуу айтып, ирелештирилген айыл аймактарында социалдык инфраструктураны өнүктүрүү керектигин белгиледи. Өз кезегинде Бактыбек Чойбеков медицина тармагындагы калдыктарды утилизациялоо маселесин көтөрүп, Кыргызстандын ири шаарларында, аймактарында жеке менчик медициналык мекемелердин саны өсүп жатканын айтып чыкты. Депутат бул мекемелерден чыккан медициналык калдыктар жалпы таштандыларга аралашып жатканын айтып, аларды санитардык жана экологиялык талаптарга ылайык жок кылуу зарылдыгын эскертти. Ошол медициналык клиникаларда бүгүнкү күндө баягы шприцтер, биохимиялык жанагы калдыктар, вата дейбизби, ушундай бир утилизацияга ылайыкталган материалдардын бардыгы бүгүнкү күндө жалпы таштандыларга ташталып атат. Бир нече жыл мурун мамлекеттик ооруканалар менен келишим түзүлүп, ошол мамлекеттик ооруканаларда атайын ушу утилизация кыла турган печкалар бар экен. Ошо печкаларда утилизация болчу экен. Бирок тилекке каршы бул келишимдердин бардыгы бөгөт коюлуп тур. Ошон үчүн ушул маселени Алмазбек дыкаттуу карап койбосок, себеби дегенде бул таштандылар жалпы кетип атат. Ит куш деген бар. Ошол жерде баягы оорулуу, жугуштуу оорулар бар, шприцтер бар, ар кандай калдыктардын бардыгы иттер, куштар сүйрөп, мындай элге жугузуп атат да. Ошон үчүн ушуну бир дыкаттык бир карап берип койсоңузду өтүнөм. Андан сырткары эл өкүлдөрү жазгы талаа иштерине даярдык көрүү жана алардын жүрүшү, баатыр энелерди социалдык жактан коргоо, ошондой эле социалдык инфраструктуралык объектилерди өнүктүрүү маселелери тууралуу сөз кылып, мектеп жана башка бир катар көйгөйлөрдү көтөрүштү. Нурзат Көчүмкулова, Майрамбек Абдибилал уулу, регион Бишкек. Мекемелердин мааниси чоң.